Манас шаарындагы 3 ири объекттин сметасы кайрадан эсептелип, мамлекеттик казынадан дээрлик 1 миллиарддан ашык каражат үнөмдөлдү. Бул боюнча Курулуш министрлиги маалымат таратты. Сөз дал ушул менин артымдагы 7 кабаттуу облустук оорукана жана спорт сарай, акылман мектеп лицейи тууралуу болуп жатат. Алдыда дал ушул 3 объекттеги өзгөрүүлөр боюнча айтып берем. Буга чейин Манас шаарынын мэриясы тарабынан 3 ири объекттин курулушу башталган. Бирок жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгында алардын долбоордук сметалык наркы жогорку белгиленгени аныкталган. Мындан улам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Курулуш министрлиги тарабынан аталган объектлердин долбоордук сметалык документтери кайрадан каралып, курулуш иштеринин наркы такталган. Эми ачыгын айтышыбыз керекпиз, бул акчалар чын айтканда ошол куруучу подряддык уюмдар аркылуу белгисиз тарапка баягы чыгарууга дагы чыгарылышы мүмкүн деген дагы биздин шектөө шегибиз да болгон. Ошонун негизинде биз эсептеп чыкканда бардыгы биригип 1 миллиард 100 миллион сом акча бүгүнкү күндө мамлекеттин бюджетинде калды. Алсак, Манас шаарында курулуп жаткан 7 кабаттуу облустук клиникалык оорукананын сметалык наркы кайра каралып, 74,9 миллион сом үнөмдөлдү. Баштапкы баасы 1,7 миллиард сомдон ашса, азыр 1,5 миллиард сомго такталган. Ооруканада заманбап медициналык бөлүмдөр менен катар вертолет конучу аянтча жана 4 лифт каралган. Учурда 7-кабаттагы иштер аяктап, дубалдар 5-кабатка чейин тургузулду. Ошол эле жанакы 7 этаж больница боюнча дагы эсептеп келгенде башында 1 миллиард 700 миллион сом көрсөтүлгөн. Биз эсептеп келгенде 1 миллиард 500 миллион сомдук баягы жумуш аткарылмак. Мунун баардыгын биз эми бул өзүбүздүн акча болгондон кийин бул мамлекеттин акчасы. Ошол себептен биз экономдоп жанагындай шылуун жумуштар жана ошондой эле кандайдыр бир баягы кылмыштуу жумуштар болуп кетпештиги алдын алып, бүгүнкү күндө курулуш иштери толук жүрүп атат. Бул объектлерде жумуш иштери токтоп калган жок. Толугу менен жүрүп атат, эч кандай маселе жок. Ал эми 5200 орундуу спорт сарайынын сметалык наркы кайра эсептелип, 479 миллион сом үнөмдөлдү. Баштапкы баасы 3 миллиард сомдон ашса, кайра эсептөөнүн жыйынтыгында 2,6 миллиард сомго такталган. Комплексте футбол аянтчасы, бассейн, машыгуу залдары, медициналык пункт жана унаа токтотуучу жай каралган. Учурда курулуш иштери белгиленген график боюнча жүрүүдө. Биз кылмыштын мындайча айтканда алдын алып калдык десек дагы болот. Бул жерден акча каражаттарын жедирген жокпуз. Биз ошо алган учурдан баштап кайра перерасчет кылып чыктык. Мисал катары бир жумушка 100 миллион сом берилсе, фактически 70 миллион болуп калды да. Биз ошол 30 миллионун башка жумуштарга жумшаттырдык да, башка жумуштарды аткардырдык. Ошонун негизинде баягы ордуна келтиргенге аракет кылып, бүгүнкү күндө жана айтып кеткен акча каражаттар үнөмдөлдү. Мындан сырткары Акылман атындагы президенттик мектеп лицейинин сметалык наркы кайра эсептелип, 443,5 миллион сом үнөмдөлдү. Баштапкы эсепте 1 чарчы метрдин баасы $1103 болсо, кайра эсептөөдөн кийин $750 чейин төмөндөтүлгөн. Объекттин жалпы наркы 1,7 миллиард сом деп такталды. Учурда курулуш иштери аяктап, мектепти жаңы окуу жылында пайдаланууга берүү пландалууда. Мебелдер боюнча мебелдерден эле 100 миллион сом акча эконом болгон. Кантип? Биз мурунку документтерин көтөргөндө ал жерде ошол эле парталарды 60 миң сомдон көрсөткөн. Биз фактически эсептеп келгенде ал 10 миң сомдук акча, 10 миң сомдук парталар болуп чыккан. Башка дагы толгон токой материалдардан, толгон токой баягы кереги жок жумуштарды кыскарткан учур бар да. Ошондой 400 миллион сомдук мындай эконом акча пайда болгон. Эми муну ачыгын айтышыбыз керекпиз. Эми бүгүнкү күндө 60 миң сомго партаны эч ким албайт да. Туурабы? Ошол биз ойлойбуз, муну акчаны чыгаруу үчүн жасалып аткан баягы жумуштар болушу мүмкүн. Себеби дегенде баягы кыргызча тил менен айтканда бул акчаларды желмек. Бейле кетсек, аталган долбоорлор учурда Курулуш министрлиги тарабынан ишке ашырылып, объектлердеги курулуш иштери тыкыр көзөмөлдөнүүдө. Курулуш объекттер ушул жылы бүткөрүлүп пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Асель Сыдыкова, Шайыр Зайырбек уулу, Регион телеканалы, Манас шаары.